23-сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата Кыргыз ТЭС мамлекеттик мекемеси Бишкек шаарындагы соода түйүндөрүнүн биринде флешмоб өткөрдү. ТЭСке кыргыз тилди канчалык деңгээлде билүү жөндөмүн текшерүү үчүн муниципалдык кызматкерлерден баштап баардык каалоочулар катышты. Алар лексика, грамматика, окуу, угуу боюнча 30 мүнөткө ылайыкталган чакан тесттен өтүштү. Ушундай эле тест Ош шаарында да уюштурулду. Аталган флешмоб 23-сентябрга чейин Борбордогу бир нече соода түйүндөрүндө gün сайын өтүп турат. Мамлекеттик деңгээлдеги кыргыз тили боюнча мыйзам кабыл алынышынын 30 жылдыгын атап атат. Ал 23 сентябрда белгиленмекчи. Ошого карата биз министрлер кабинетинин демилгеси менен, анан биздин улуттук комиссиянын демилгеси менен ушундай иш-чараларды уюштуруп атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр жаштар болобу, карылар болобу, соода борборуна келгендер кезекке турушуп, жазылып алышып, ошол өздөрүнүн билимин кыргыз тилинде сынап атышат. Атайын ошо флешмобко катышайлы деп Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынан коллектив менен келдик. Жазган кичине кыйыныраак болот, кээде мен да түшүнбөй калам. Так, в общем, жакшы эле. Кичинекей кезинде айылда эле жашадым. Ошол жактан үйрөнүп алгам.